Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин Манас таануу таймашынын коноктору Кыргыз Республикасынын Манас эпосу жөнүндө 2011-жылдын 28-июнундагы 59-мыйзамынын негизинде эпосту жайылтуу жана өркүндөтүү максатында жарлыгынын негизинде мектепке чейинки билим берүү бөлүмүнүн номер 2 Мээрим балдар бакчасынын даярдоо тайпасынын Манас таануу таймашын сиздерге тартуулайбыз. Айкөл Манас, ай чапчыган асмандай, атырылып чоого кирген жазганбай. Ал Манастан улуу достан айтылып, түбөлүккө түрүү болуп калганда. Ак бата тилек болуп келген Манас. Калкыма кыран болуп келген Манас. Кыргызга кубат болуп, тилек болуп, касташкан душмандарды жеңген Манас. Кайыптан кыргыз элге келген Манас, хан жакы батыр кылып берген Манас, чүздөдө эниге уул болуп, кыргыздарга тирек болгон эр Манас. Ааламдан адамзатка келген Манас, коргоочусу болгон Манас. Адамдай акыл эстүү канаты бар. Манаска канат болгон Айман Боз. Ат коюлуп, той тарап, жер-жерине кеткени, арадан 7 жыл өтүп, 8ге Манас жеткени, чакырды Жакып баланы, бай Жакыптын балага мал бактыруу талабы. Тектигиңсинде жок, балам сен келик Алтайга, сенин тектектикиң жерде Далайга, бу тектектикиң ойбосо, козгоп сабат уйкума. Көп балжу чабыл койбойбу, эртең оручтуку жылкыма, чачасың жыйган малымды, төктүрмөк болдуң чунаку, бул калмакка канымды. Уң бала кырды деп, уятты калмак кылбайбы. Уң сени майгырдан, ушул турган кыргызды та кыркырып салбайбы. Жакып жылкы менен жерге кирип бизге белге таңуу ошол эркек бала шок болсун, мал багар уул болгончо, бар болгончо жок болсун. Аман Жакып оозун жыйгыча, ачып көздү жумгуча, аба кең балта ак жолтой, кадыры бийик карыя, кайрылып айткан сөзү бул. Малың бала болобу, балам малды чачар деп, азыр болу маклук. Абайлап Жакып кебими аталашкы эл кайда? Чече чаңгыраң талкалап, кара калмак киргенде, бээлеп билген бай Жакып, мына ошондо өлгөнбүз. Бул душмандын кордугун 2000 жолу көргөнбүз. Малың турмак бай Жакып, бир туугандан айрылдык. Бул тентек бала оңолот, эр уулу менен тең болот. Өйдө чыксак Манасты жөлөк кылып алалы, ылдый чыксак Манасты өбөк кылып алалы. Кыргыз бул тентек бала Манасты кыргыз баары чогулуп, эркелетип көрөлү. Эрелсе кара калмактан ушул бала үчүн ажал жетсе өлөлү.
Ошол кезде Байжакып үйүнө барып ыйлады, байбичесин кыйнады. Өдүштүм ал жыгының, бу баланы тыйганың, бу баланы тыйбасаң, бузук салса камакка, тирүү кармап алатко, зынданына салатко. Ак байбиче чыйырды, анда туруп муну айтты. Сен бала үчүн бузбас салаңды көрүп калган экенсиң. Сен эми өлгөндө көргөн балаңды. Бошпур бизде дүйнө далай, бирок бала жок. Өлгөндө көргөн бул бала, тентегим тыяр чара жок. Төбөсүнө калмактын тасын тага көр. Аманат койдуң колуна, дагы бир 4 жыл бага көр. Ошпурга манас барганда кызарып күйгөн чок чыкты, Каракытай манжуудан мындай тентек жок чыкты. 40 бала жыйнап талаага, койду союп той кылды. Ошол кезде чоң жинди 12 жашка келиптир. Ок өтпөстөн тон кийип, жылкынан аймаң босаттуу ат минип, төрөм деп айт мени деп өзүн өзү билиптир. Ай талаага 40 таман кадимки ордо чийдирди. Ош курбага баккан көп койдон 100 козусун сойдурду. Күн кылкылдап батканда, жан жаныбар макулук кыймылдабай жатканда, кыбыланы баштанып, алп уйкуну салыптар. Уйкудан манас турганча, жылкынын алпы канжар кол ошол келип калыптыр. 40 балага умтулуп, качырып колду салыптыр. Уйкудан манас ойгонсо, балдардын баары качыптыр. Көрө коюп Манас, белди бекен бул деми. Атаңдын көрү канжар ал, сен жылкычы мен койчу. Тартып жедиң, тартып этимди, эми келтирейин кезиңди. 4 баланы союудай, сенин бейе тыйып качтың, же алтыныңды чачтың. Ошол кезде алыстан Жарымта деген бир калмак коз издеп жетип келиптир. Келгеним Манас көрүптүр. Мени келгениң, от куюзу алууга оттоңду бергениң. Сураса өрбе соттукка, соң колду саламын. Керек болсо оттугун, сенде мынчы аламын. Деп умтулуп, чалды курдан ал деми, көтөрүп жерге сал деми. Кур үзүлүп ал чалдын, көк айгырды камчылап, калмакты көздөй качтыны. Ол кезде Ошпурбай кыдырып келди коюна, дөбөгө чыгып караса, көгөрүп түтүн бөлүнөт. Козунун көбүн бул Манас кырып салган көрүнөт. Ошолорду көргөндө билегинен сап кетти, Ошпурдун жүрөгүнөн кап кетти. Бул Жакыптын жынын улу, неги жоон таш чүрүк, четирип калгыңыз экен. Эми жерин салат чоңдумок, өз билгенин талаада кылып салган турбайбы? Коздун баарын ошотуп кырып салган турбайбы? Бул жерде туруп эмне дейин? Балаңды тыгынып, хан жакка жетейин. Жакып, балаңды жамалыс. Жанына жолдошу жан туран сөйлөбөс. Кырпананы жолошко кыранын жыйыптыр. Крозу менен шатып, козуна деп кырыптыр. Бул жер этке толгон 40 бала жокуна чалып акырат. Астыңа чыгып келгени Масаң уран чакырат. Балаңды тыйын хан Жакып. Мен айтканым ушул, билип ал. Мына ошондой деди да, Ошпур кайра чапты малына, ошол кезде чыйырды. Акырын сүйлөп муну айтты. Калкайган тоого токтобоз, кара ала барчын Маназым. Адырда аккан булагын, айкөл жагыз чынагын. Аман жүрсө жеткирер, алыста жүргөн кыргыз элиңе. Алтын казыпдан айдап, Алтайга келип турабыз. Улуң тентек чыгыптыр, эми эмне айла кылабыз? Айтканым ушул, билип ал, хан Жакып менин тилимди ал.
Чыйырды оозун жыйгыча, ошпур келди күүлөнүп, одураңдап сүйлөнүп. Ордо бузуп болжал, же bunu seni bay kılat. Өргө кагып чыр салып, же bunu seni жок кылат. Элден ушак кебиктің, эчең жылкычы, уулуң талаага кырды деп уктум. Уну уккан Жакыптын көңүлү кетти бөлүнүп, тентек уулу манасы көзүнө жаман көрүнүп, каарланып хан Жакып калдайып атка миндеми, ошпур экөө ээрчишип, кой жаткан жака жүрдеми, Манаска мындай дедеми. Мындай деди хан Жакып өз баласы Манаска: кердени бүткөн Манасым, кетирипсиң алымды, талаага не деп сойгонсуң, жөө эйлеген малымды. Куята не дейсиз? Мынча малын көп куюп, не muratка жетесиз? Айтып оозун жыйгыча, атасын карап тургуча, бозала желек кызылтуу, айкайлаган ызычуу, ушакчыдан кеп угуп, 700дөй кол алып, 700дүн башчысы кочку келип калганы, калай манды салганы. Кызы талаку бурут, жүргөнүң бузук сен бурут, деген неме көн бурут. Балаң тентек чоң жинди, азыр бизге бер бурут. Сурагыма көнөсүң, айтканымды бербесең, 40ка тием бейиңди, чыгарам уштай мээңди. Балаңдын аты жинди деп, падыша сесен ханды алдап жүргөн экенсиң. Алтындан тапкансаң кара чачайын деген экенсиң. Кызы талаку бурут, эми качайын деген экенсиң. Манасыңды бербесең, айтканыма көнбөсөң, азыр табам жайыңды. 80 манас болсо да түбүңө чогуу жетемин. Атаң Жакып ханды баш кылып, барыңарды байлап кетемин. Күрдөлүү башым барымда, күлүгүм кантип терең. Кутурган экен бул калмак, эми мен бир күрпүлдөшүп көрөйүн. Ачуусу келип бөлүнүп, сыр найзаны колго алып, качырып кирди бакырып. Арт жагында 40 бала Манастап ураан чакырып. Жекеге чыкты эр кочку, төбө чачы сүксөйүп, кол салууга Манаска келген кези түктөйүп. Адырайган чоң кочку аттан кулап түштеми, алдында Манас турганда атасы Жакып мен айтты. Жалгыз уулум Манасым, катуу баштадың, кара түрмүш көлчөр салып, кочкону союп таштадың. Кабын кас доорумду, кайнатмак болдуң шорумду. Ордогу журтка катылып, чечтирмек болдуң тонумду. Тейге Жакып жөнү жок. Тейген адам болобу, ушу сенин тейишиң жакшы болобу. Очкон оттуң таңгы зат, аман болсо бул бала доочу келсе мал бергиз. Кара көк жалгыз болот, балка болот Манас деп, ошондуктан көнүм ток. Айтканымды уккун Жакып хан, эми малым баарын чачалы. Манасты медет кылып, Манасты кызы көздөй качалы. Бул Алтайга турганда не muratка жетели, курган жан аман барында үй көздөй кетели. Айым менен күнүң күн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн чирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, түндүк менен түштүктүн
çıkarıp aldı. Kırklarına dem olup, kırkın başta bağlanıp, kızın üstüne sağırdı. Aydanın sana kalmadı, kültüra geldi dem olur. Değil yana sarmadı, küçük sözü kuryeleri, küçük sözleri kalmadı. Ne bir kürsü döşek etmeyine. Düşmana sakırıp, kırıksan vuran çakırıp, kara dağın canında, kara çoklar kolunda, bana eli cetleli, çoklar oynuyor etleri, sekse bağla çıkarıp, kıçık bolundur kırıp, hanımlar açık çözümlü, otolarına soğuk, kırmalasın kızım, kansın çağılıp, korkmasın balasın, kalkıra sürüp kaldırır. Anından koşar, vakta kalmana vaken, atana verge mahallede, bak insanlar gelgende, olmuş kapol dedi, atmış atayım ol dedi, istediğini buldu dedi, kaldık kalasa, karkananın kalasa, görüngende görüngende Manастын энесинин аты ким болгон? Çerdi. Эмне себептен Жакып Манасты Ошпурга койчу кылып берген? Тартипке салууга, жоктолукту билсин деп. Ошпурдун колуна Жакып Манасты канча жашында берген? 8 yaşında bergen. Манас баштаган 40 койчу баланын ичинен 4 баланы өлтүрүп, тамак ашын тартып алган ким? Канжаркул. Кочку Алтайга канча аскер менен жана кандай максат менен келген? 700 asker менен Манасты алып кетүү. 40 койчу баланын ичинен 4 баланы өлтүрүп, тамак ашын тартып алган, канжар колду жок кылган ким? Бул Манас. Кочку аскер менен Алтайлык кыргыздарга келгенде Манас канча жашта эди? 8 yaşında эле. Медер кылып Манасты кыргызды көздөй качалы деп Жакыпка ким кеңеш берет? Акбалда.